Арыбаңыздар, урматтуу НТС'тин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү мейман Назикбек Кыдырмышев, кеңири публика үчүн деп коелу, интернет колдонуучулар үчүн Назикбек элери битикчи деген псевдоним менен белгилүү, жаңылбасак. Изилдөөчү, чыгыштануучу кесиби боюнча. Назикбек, айтсаңыз, сиз ушул негизинде баягы Кыргызстандын, кыргыздардын негизинде ушул биздин чөлкөмдүн тарыхын изилдеген, өз алдынча көз караш менен изилдеген адам катары, өз алдынча жаңыча, башкача, кээ бир учурда талаштуу бир көз караштарыңызды айткан адам катары билебиз. Негизинде мына тарых жөнүндө айтсак, сөз кылсак бүгүнкү долбоордо, бүгүнкү чыгарылышта. Тарых десек, биз көпчүлүк, калың эл, бул тарых китеп. Мына 4-чү класста биз окуй баштаганбыз. Байыркы дүйнөнүн тарыхы, тарых деп. Чынында ошо тарых ошолбу? Же андан башка да тарых барбы? Менин оюмча, ошо тарых бизде мурданкы Советтер Союзу берилгенде эле берилип атат. Бул тарых эмес, бул идеология. Идеология болгондуктан биякта мындай тарыхый метод колдонбой, идеологиялык метод колдонуп атат. Ошондуктан биякта азырга чейин. Негизи ошол үчүн мисалы мыйзамдуу түрүндө тарыхты анан манастанууну киргизип койбоду студенттерге. Башка өлкөдөн келсе деле, мен мисалы азыр манастанууну берип атам. Медикалык университеттерде окуган индиялык жана пакистандыктарга. Бул идеологиялык бир сабак катары киргизилген, манастануу болобу, тарых болобу, ошондуктан берилген да методдору бир аз башкача да. Бул көбүнчө бул мындай зомбирование деп айта албайм, бирок мындай эс тутумдуу, машыктыруу мындай биздин каармандарды билүү, баатырларды билүү, жаттамай эле болуп атат да. Мындай тарых бул башкача бир өзүнчө бир илимий бир дисциплина да. Анын ал боюнча студент болобу, окуучу болобу эчтеке билбейт да. Анткени бизде мындай бар да, мен да келип өзүнчө сабакты, мен билгендей сабакты берейин десем, аякта мамлекеттик экзамен болуп атпайбы? Ал жакта суроолор такталуу, ал суроолорго даярдаш керек балдарды. Ошондуктан биз мындай рамканын ичинде болуп калып атабыз да, андан чыга албай калып атабыз. Ошондуктан тарыхты мына мектептен 3 жолу өтөт экен, университеттен 1 жолу өтөт экен, негизи 4 жолу өтөт экен, анан эчтекени деле билбейт экен да. Зачет өттүбү же экзамен өттүбү, баарын унутуп калат. Анан эчтеке деле башында кирбей деле калат. Идеологиялык деле мындай жардамы барбы жокпу билбейм, анткени көп окуучулар мага мен тарых сабагын жек көрөм деп ачык эле айткан да. Эмнеге? 4 жолу өтсө, анан эч кандай жаңы нерсени үйрөнбөсө, дайыма эле мисалы 5-6, 7 класстан 1 жолу өтөт, 8, 9-дан дагы 1 жолу, анан бүтүрүүчү класстардан дагы 1 жолу өтөт, анан университеттен кайта эле өтөт да. Анан бул жаттамай болгон үчүн кызыксыз болуп атат да. Мейли 1-чи жолу жаттап өткөндөн кийин бир аз кызык болду. Анан 2-чи жолу өтөт, 3-чү жолу өтөт, тажап кетет да киши. Эч кандай жаңылык. Айтсаңыз, мына сиз тарых изилдөөчү катары тарыхтын эмнеге кереги бар? Мисалы бизде азыр көрүп отурган телекөрүүчүлөрдүн бир тобу ушундай ой пайда болду деп мен ишенем да. Пайда эмне пайда? Азыркы учурда биздики эң башкысы пайда, азыркы турмушта, азыркы коомдо. Эмне пайда бар тарыхты билүүдөн, окуудан? Андан аны менен бир нан таап жеп албас, же нан таап бир пайда көрө албасаң, иш кыла албасаң, жөн эле болгон өткөн илгерки нерсени экен, кээ бирлер жомок деп да коет да. Ошону сиз ынандырып бере аласызбы? Эмнеси менен маанилүү бул тарыхты билүү? И пайдасы болсо, пайдасын айтыңызчы. Пайдасын мен мындай айткым келет да, тарыхтын пайдасы бул тарыхтан сабак алыш керек, эң биринчиси.
жаттама эмес, тиги баланча түкүнчө мындай жылы төрөлгөн, анан тиги жылы өлгөн деген, анан аларды жөн эле мындай ой азаматтар болчу, тиндей мындай деп эле ушинтип мактап эле отурбай, алардын балким каталарын да карап көрүш керек, же кайсы мыйзамдан ката кетип калды, же кайсы мындай жол чечим же жолду башкача тандап калганы үчүн ушундай акыбалга келдик деген сабактарды алсак, ошондо пайда болмок. Мисалы ошол эле биздин мамлекетибизди карап көрсөк, репрессия менен салыштырманы карап көрсөк, репрессия болгондо мисалы мыйзам боюнча бүт мындай күч органдары бир колдо болуп калган да. Ошол Советтер Союзунун бул бир мурасы болуп атат да. Ошондуктан кээде политологдор суперпрезидентская система деп коет го. Ошону. Андан кийин ошону эле мисалы 10-жылы биз конституцияны жазганда ошондо абдан жакшы бир мындай чечим алса болмок. Ошондо күч органдарды бир колго бербей, ошол эле Советтер Союзунун сабагынан алып, парламенттин көзөмөлүнө коюп койсок, ошондо балким бизде репрессия же мындай авторитардык режим орногон эмес да, балким. Бул эми баягы саясий жагын айтып атасыз тарыхтын да. Андан тышкары дагы кандай тарыхты билүүнүн кандай пайдасы бар? Эмне мааниси бар? Негизи биздин тарыхыбыз ошо тилекке каршы саясий тарых эле болуп атат да. Же мисалы аскер согуш тарых боюнча. Мындай тарыхта кызыктуу нерселер деле бар. Мисалы ошол эле Кесме каяктан келди. Кесменин да тарыхын изилдесе болот. Же мисалы ошол эле ширеңкелердин тарыхын изилдесе болот. Же шекердин тарыхын изилдесе болот. Мындай кызыктуу нерселерди деле азыр YouTube'дан деле тапса болот да. Аларды мындай кызыктуу айтып берет да. Мисалы бизде жалгыз гана саясий тарых болуп атат да. Ошондуктан балким балдарга көп деле кызык эмес да. Бирок ошол эле саясий тарыхтан мындай сабактарды алса болот дегеним да. Бул жерде мына саясий тарых дегенден улам азыркы учурда баягы патриоттук пафос да. Тарых деселе мына классикалык көпчүлүккө сиңип калган түшүнүк бар. Тарых деген бул сөзсүз кыргыздар жөнүндө айталы. Биз баатыр болгонбуз. Моголстандын арстандары болгонбуз. Евразияны титиретип турганбыз. Биз улуу эл болгонбуз. Даңктуу эл болгонбуз деп эле ошентип келе жатабыз. Бул азыркы учурдагы жаштар арасындагы мындай патриоттук пафостун бир өзөгү ушу да. Бирок шынын айткандай, ошол эле жаштардын башка бир бөлүгүндө, мисалы айтып коелу, баягы азыркы учурда бизде балкондуктар деген бир феномен бар го, мындай бир социалдык топ. Алар арасында ушундай пафостун өзү эле мындай бир кыжырданууну, мындай жактырбай турган сетте мындай бир топко бөлүп койду да. Чындап эле тарых пафостон тышкары, сыймыктан атындай ушундай пафостон тышкары эмне дагы эмнеден турушу керек тарых сиздин оюңузча? Ошо пафос кайта эле ошо биздин мамлекеттин саясатынан чыгып атпайбы, айтып атпаймынбы? Тарых идеология болуп калды. Ошол үчүн идеологияда дайыма өз мекенин сүйүүнү мындай баатырлар менен сыймыктануу, өз маданияты менен сыймыктанууну үйрөтүп атат да. Анан ошо кесепеттерин азыр көрүп атабыз да ошондо. Бирок ошол эле кандай десем, тарых бул математика эмес, физика эмес да. Бияктан тарых бул тарыхчынын көз карашы. Биз мисалы тарыхта историография деп коебуз. Кайсы бир тарыхчы жазган, бул анын албетте субъективдүү жөн эле бир ою болот да. Бир адамдын көз карашы. Фактыны алса деле кээде биз мындай историографиялык факт деп коебуз. Калпайтпайт. Бирок керектүү фактыларды алып коет да. Иргеп алып ошо китепке коюп коет. Анан кандай десем, бир кишини
керектүү фактыны алып тим эле баатыр, тим эле периштеди көрсөтүп койсо болот. Ошол эле кишини кайта башка фактыны алып тим эле шайтандын катары көрсөтүп койсо болот да. Бул тарыхчынын жеке пикири болуп атат, жеке ою болуп атат. Анан ошондой пикир идеологиялык бир инструмент катары колдонулуп мамлекеттин тарабынан. Анан ушундай балким пафос чыгып атат деп ойлойм да. Анткени кээде ойлоп калам, мамлекетке мындай критикалык ой жүгүртүү керек жок депчи. Ошондуктан мына ура дедиби, кетиш керек. Мына Манас деп эле уранды алып эле кеттик деп. Бирок Манаста деле абдан жакшы сабактар бар да. Мисалы? Мисалы ошол эле Манас жөнөкөй эле киши катары көрсөтүлгөн да. Кээде жинденсе, жинденгенин чоң жинди деп көрсөтүлчү. Ошол эле өтүп кеткен мына жаңы тартылган фильмдер, Разаков болобу, Каралаев болобу, алар тим эле кадимкидей эле аялы менен сүйлөшкөндө тим эле политбюродо сүйлөшкөндөй эле болуп көрсөтүп койбодубу тим эле. Анан жөнөкөй киши катары көрсөтүп мындай. Манасты эмне үчүн көп кишилер жактырат? Ал бизге окшогон киши да, мындай өйдө төмөн эмес. Биздин арабыздан эле чыккан баатыр болуп калган. Кээде анын деле каталары бар болчу. Мисалы ошол эле пенде. Анан ошондо жакшы сөз болуп атпайбы? Бул жалган дүйнөдөн шер Манас өткөн депчи. Ошондо биз деле ойлоп калабыз да. Дайыма эле ушинтип биз дайыма мындай акылдуу, баатыр элбиз деп жүрө берсек, бул деле жалган дүйнөнүн бир ой учуру болуп эле атат го деп. Менимче Манастан алган сабактар ошол эле күч органдары коллективдүү бир көзөмөлдө турган. Ошол мисалы граждандык бийлик бир колдо турган, аскери бийлик башка колдо турган. Ошол эле Бейжиңге бар. Анан профессионализм. Мисалы Бейжиңге чоң казатка баратканда дисциплина аксап калганда, тартип аксап калганда ошондо Алманбет айтпады, силер Кытайга каршы чыгып атасыңар, мындай тартип менен, мындай жете албайсыңар, анан жеңе албайсыңар деп, анан ошондо түшүнүп, баары ошого баш ийбеди. Анткени Алманбет профессионал болчу да, ал тиги Кытайдын азырындай айткандай согуш академиясында окуп келген бир киши болчу да. Анан ошондо профессионал катары ага ишенип эле, жок мен хан болом дебей эле, ошо профессионалдуу бир кишинин колуна мындай чоң бир аскерди берген да. Ошол деле бизге сабак да. Меритократия принципи десе болот экен да. Тарых мына азыркы биз окуп жаткан расмий тарыхты окутуу ыкмаларын сындап өттүңүз. Сиздин көз карашта кандай болуш керек? Азыркы мисалы 4-5 класстан баштап тарыхты кандай сабак кылып бериш керек? Кандай окутуш керек? Эгерде мүмкүн болсо кыскача. Эң биринчи бул кызыктуу болуш керек да. Ошол эле анан мындай кайталанбаш керек да. 3 жолу өтөт, анан дагы бир жолу университеттен, анан мажбурлап андай экзамен коюп атса мамлекеттик, анан ошакта милдеттүү сабак кылганда, милдеттүү окутканда ар бир адам жаман көрөт да. Келип эле анан мисалы мисалы бизди араб тилинде окутуп аткан, анан жакшы бир 5-курстан кыз окутуп атты, анан биз жакшы мындай ошо тилди үйрөнүп баштадык да. Анан студент кезде анан бир араб келген, анан эч кандай методология жок, эч кандай эме жок, жөн эле силер мусулмансыңар, силер араб тилинди билиш керек деп эле. Ошол эле методология болчу да. Бизде деле азыркы тарых мындай берилип атпайбы? Силер кыргызсыңар, кыргыздын жаранысыңар, ошол үчүн тарыхты билишиңер керек деп мажбурлаганда, эң биринчиси мындай ошондон балдарыбызды алысыраак кармаш керек да. Бираз кызыктырып,
Анан билбейм, балким мен деле өзүм тарых мугалиммин, бирок ошол эле акчаны жакшы бир идеологиялык эмес, кызыктуу бир видеофильмдерди жасап балдарды кызыктырса, азыр деле башкача методдор болуп калбады. Азыр мен мисалы ошол эле смартфондон көбүнчө маалыматты мен ошоктон алам, YouTube'дан алам, китептерди деле мен деле окубай калдым азыр. Чынында айтып көрсөмчү, мындай азыр деле цифралык форматка өтүп, санариптик форматка өтүп калдык. Ошондой эле болуп калды. Анан ошондойго көбүнчө көңүл бурсак, балким тарыхка балдардын көз карашы бир аз өзгөрмөк деп ойлойм. Сиз ушул сунуштарыңызды академиялык чөйрөгө, ошол тарых тармагын көзөмөлдөгөн сунуштап көрдүңүзбү? Билим берүү академиясы бар бизде, тарых институту бар, тарых факультеттери бар, мүмкүн бир тарыхчылар коому да бар, эгер жаңылбасам, Кыргызстан тарых. Ошондой деңгээлде сунуштап көрдүңүздөрбү? Же мен түшүнүп атам, алар өздөрүнүн баягы өздөрү калыптанып калган калыптан, системадан чыккысы келбейт. Мүмкүн сынга кабылып жаткансыз. Сизди мисалы профессионал эмес, үйрөнчүк тарыхчы деп жаткандыр. Кандай жыйынтык барбы? Folk history. Кандай жыйынтык болот эми ушул майна ушул сиздин аракеттериңизден? Мен сындабай, мен өз мисалы менен көрсөтүп, ар кандай макалаларды жазып, кээде видеоларды да жаздыргандан кийин ошол үчүн эле мындай айта албайм, эми ошол үчүн эле тарыхка кызып калды деп көбү, бирок тарыхты башка бир метод менен көрсөткөндө аракеттенип көрдүм да. Бул деле мындай айтат го, сындасаң башка бирдемени сунуштабайсың. Анын ордуна эмне? Анан ошол жакта жалгыз гана саясий тарыхка көңүл бурбай, башка тарыхтарга да көңүл бурбадым. Мисалы ошол Калпактын тарыхын көрсөтүп койдум, Элечектин же ошол эле Чапандын тарыхын көрсөтүп койдум. Ошондой нерселерге интернетте видео форматта көрсөттүңүз? Жок, макала катары. Видео катары мен ошо методологиялык бир сабакты көрсөткөм, сидентаризм. Ошондо кыргызча айтканга аракеттенип көргөнмүн, бирок абдан эле көп терминдерди айткан үчүн балким көп деле мындай карабай калды да. Эгерде мен сизди туура түшүнсөм, мына тарыхты окутуу сабак катары, дисциплина катары, сиз анын формасына сын айтып атасыз да. Анын ар бир нерсенин формасы бар, анын маңызы бар, мазмуну бар. Мазмуну боюнча кандай деп ойлойсуз азыркы учурда биздин тарых илими, тарых окутуу? Ал жакта деле мисалы мен бир макаланы жазганмын, сидентаризм деп. Бул мындай отурукташкан элдердин көз карашы менен көчмөндөргө карап, анан көчмөндөрдүн тарыхын жаздыруу бир метод болчу да. Мисалы евроцентризм деген сөз бар го. Европалык элдер, анан өзгөчө илимий адамдар башкалардын тарыхын жазганда, баалаганда, ошо өз көз карашы менен карап, өз көз карашы менен жазганда баары эле өнүкпөгөн, караңгы, артта калган эл болуп калчу да. Көчмөндөр. Ошондо көчмөндөр, бирок бул жалгыз гана евроцентризм эмес, анткени ошол эле Кытай булактары болобу, же Перс булактары болобу, же Индиялык булактарында ал жакта деле көчмөндөр ушундай жапайы, анан артта калган караңгы эл катары көрсөтүлгөн да. Бирок мисалы көчмөндөр эмне үчүн көчүп жүрчү? Алар ошол эле Умай концепциясын алсак, жерди Умай бул эмне? Бул плацента, ошо биз эненин ичибизде тону деп коет, тону деп коет, ичинде жаткандай тону деп коет. Анан ошонун ичинде жүргөн сүп, ошондой эле планетанын ичинде жүргөн сүп, ошол үчүн көчмөндөр эч мындай шаар салчу эмес да, мындай экология
жактан абдан мындай из калтырчу эмес. Из калтырчу эмес да. Анан анткени сен эненин ичиндесиң, эч кандай өзгөрүү ага керек жок, эч кандай бейиш керек жок. Сен эненин ичинде отурасың, энең менен жүрөсүң. Эч кандай бейишти издебей эле, курбай эле, коммунизм курбай эле, ошокто ошо менен эле бактылуу болуп жүрөсүң деген сөз да. Бул башкача бир философия да, бул артта калган эмес, же караңгы эмес, же мындай эволюциядан Табият менен гармонияда болуу. Табият менен гармониядан эле жүргөн эле нерсе да. Бирок азыркы биздин турмушка дал келбей атпайбы азыркы? Түшүнүп атам, бирок ошондо деле тарыхтан ошону көрсөтүп койсо, биздин мисалы дагы эле эмне үчүн мисалы Советтер Союзунун прогрессивдүү ролу, кыргыздар үчүн прогрессивдүү ролу деген эч кандай мындай китептерде башка жакта жок. Мисалы ошол эле кыргыздар Какан хандыгы менен жашачу. Эмне үчүн ошо Какан хандыгынын прогрессивдүү, кыргыз үчүн прогрессивдүү ролу эч кандай тарыхта жазылбайт. Эмне үчүн жалгыз гана Советтер Союзунун? Анткени ошо идеология менен келген тарых дагы эле ошол сөздөр менен жазылып атпайбы. Ошол инерция менен Инерция менен эле баратат. Анан азыр карап көрсөк мындай эки тараптуу көз караш тең болуп калды да. Азыр бизде басмачылар менен согушкан Кызыл армиянын мындай лидерлери, анан басмачылар деле баатыр болуп калды. Корбашылар, Анан эки тарап баатыр болуп, анан эки тарапты биз сындабай кайта алар менен сыймыктанып атабыз. Абдрахманов болобу же Ибрагимбек болобу же дагы эки тарап анда эмне болуп калды? Анда ошо эки баатыр, эки биздин жакшыбыз бири-бири менен согушканыбы. Ошобу биздин баягы илимий тил менен когнитивдик диссонанс болуп атпайбы? Ошондой болуп атат. Кандай болуш керек ушунда? Мисалы, чынында ошол эле бир кызыл аскерди алып коелу, шарттуу түрдө бир Баланчаев түгүнчө деген буга чейин биз баатыр деп тааныган кызыл командир. Анан Ибрагимбек, Көршөрматпы же Мадаминбек, ал да баатыр. Тиги да баатыр. Ошо менен жашаса болобу ушинтип? Менимче ошо баатырларды алып эле салса жакшы болот го, андай нерседе. Тиги да баатыр эмес, бул дагы баатыр эмес. Алар ким анда? Жөнөкөй бир инсан катары караса, алардын жашаган өткөн жолун, ошол эле биз эмне үчүн ошо эсимде проектини баштадык. Анткени биз мындай чоң макро историядан микро историяга кирип, ар бир адамдын өз тагдырын изилдеп, анын катасы болобу, сыймыктанычу бир иштери болобу, ошону изилдегенден кийин башкача бир суроо болуп калат да. Булар баатыр же баатыр эмеспи? Мындай оң каарман, терс каарман. Мен анын ордунда болсом эмне кылмакмын? Ушундай шарттарга кирип калсам. Мисалы, ошол эле жарандык согуш болобу, же ошол эле репрессия болобу. Мен ошондой болсом, тарых бул мындай сабак алгандан кийин, тарых бул эң биринчиден өзүбүзгө суроо да. Мисалы, мен мунун ордуна эмне кылмакмын? Репрессияны ошондой эле колдомокмунбу же качканга аракет кылмакмынбы же репрессияны токтотконго аракет кылмакмынбы деген суроолордон баштаса, ошондо биз аларды сынга албай өзүбүздү сынап могул саясий жашоого даярдамакпыз да, менимче. Ушундай үлгүлөр, мисалдар барбы? Тарыхта ушундай нейтралдык. Буну да баатыр кылбай, бирок желмогуз да кылбай, тиги тарапты дагы да. Кайсы жакта ушундай билим берүү системасында тарых ушундай менен окутулат, үйрөтүлөт. Критикалык көз караш мындай. Негизи тарых бүт жакта эле, бүт мамлекеттерде идеологиялык бир методдо окутулуп атат. Азыр балким жаңы эле башталып атат. Европа Союзунда. Анткени алар эми мындай айта албат да, мына мисалы Франко-Прус согушу. Анан
немистер да баатыр болуп калса, француз да баатыр болуп калса, анан Европанын тарыхын кантип жазат? Анан мынтип жазып калды да, булар мына ошол эле Европанын, Германиянын императору, Франциянын императору өз кызыкчылыгын көздөп, ошол үчүн согуш ачкан. Анан байкуш эл бири-бирин кыйналып, бири-бирин өлтүрүп, ошондой эле кыйналып калып, анан канча киши өлдү деп ошентип жазып калды да. Эми ал жаңы эле башталып атат да. Мындай алар мындай европалык идентичностьти мындай курганга аракет кылып атат. Бизде болсо мисалы ошол эле казактар менен мамилебиз. Кенесары Касымовду казахский захватчики деп жазып атса, анан кандай эметсе болот? Ошону балким бул деле мындай бир чара катары көрсө болот да. Ошол эле Ормон болобу, Кенесары болобу, булар өз бийлиги үчүн, өз жеке амбиция үчүн эле согушту же дагы бирдеме кылып эле карапайым эл бири-бири менен согушуп калды. Анан башка бир метод да бар да, мисалы биз аларды мындай көп деле жазбай, мисалы бир мисалды келтирейинби? Мисалы еврейлер Холокосттон кийин бүт немистерди жамандап калып калганда канча кинолор тартылган. Анан жек көрүүнүн пайдасы барбы жокпу же мына бул кара, бул ак дегендин пайдасы барбы жокту түшүнүп, анан мисалы эң биринчи фильм «Список Шиндлера» деген чыккан. Анда жакшы немисти көрсөттү да. Бул деле мындай суроо. Мен ушундай шарттарга кабыл алып калсам эмне кылмакмын деген суроо. Немис болсом деле, демек куткара турган бир чара бар болчу деген суроо алчу. Канчалык мына 70 миллион немис еврейлер өлсүн деп атса, 5-6 немис чыгып атат да. Мисалы Советтер Союзу Прагага, Чехословакияга кол салганда 1968 жылы. Ошондо 7 диссидент Москвадан чыгыптыр. За нашу и вашу свободу. Ошонун баарын КГБлер уруп, тиштерин баарын тишсиз калыптыр да. Бирок ошондо Чехиядан ошолордун жөнүндө бир газет чыгып, мынтип жазды да: 7 орус бизге болушту. Бул орустарды жек көрбөш үчүн бизге 7 бир причина болуп атат. Ушул жетиштүү деп. Ошо 7 кишини эле алып да. Бизде деле мисалы ошол 16-жылы мен бир эмени тапканмын. Казактар, орус казактар кыргыздарды куткарып калчу да. Жөндөн жок эле мындай. Буга чейин өлтүрүп атчы. Анан токтоп калып, 1-2 кызды куткарып калды да. Факт бар. Фактылар бар. Анан ошондой нерселерди мындай гуманизм катары, мындай киши, анан өзгөчө кишинин тарыхы, тагдыры мындай центрге, борборго болуп калса, ошондо башкача бир тарых болуп калат. Бул эми азыркы айтканыңыздар боюнча кыргыздын жакшы сөзү бар, жаманды жашырып, жакшыны ашырып айтуу деген бир ошол учур окшойт дейм да, тарыхта эгерде бир мүмкүн ушундай учурлар да керектир. Бул деле идеология, бул башкача бир идеология да. Ушул оюңузду улай эле, бирок кыргыздардын эле чегинен чыкпай эле, кыргыздарды сөз кылалычы, мисалы. Бизде анча-мынча китеп окуган, пенсиядагы билимдүү, анан санжырасын билген адам бар эле тарыхчы болуп кетпеди азыр. Анан санжыра деген кыргызча өзүнчө эле феномен. Ооба, өзүнүн баягы уруусун билүү, бирок ар бир санжырачы, менин байкашымча да, көбү, бар эмес, эми көбү, ар бири өзүнүн санжырасын алып барып эң улуу, эң баатыр, эң чоң кылып коймой бар да.
бул баягы эле кыргыздын бириге албаган 40 уруу бир улут, чынында эле улут, азыркы мындай этностук түшүнүктөгү эмес, мамлекеттик граждандык түшүнүктөгү улут боло албай атаганыбызды айтат да. Ушуну чечүүнүн жолу кандай ойлойсуз? Анткени өзгөчө саясий кампанияларда, шайлоо болобу, кайсы бир окуяларда биздин мына кыргыздар 21-кылым болуп калса дагы биз тиги жак, бул жак болуп бөлүнбөйбүз бар да. Сиз тарыхчы изилдөөчү катары кандай ушуну маселени чечүүнүн кандай жолун көрүп жатасыз? Санжыра бул ошол эле Манас эпосуна жакшы окшош да, анткени Манас бул жарымысы тарых, жарымысы адабият болуп атпайбы. Анан ошо Манаста Манасчылар Манасты баштаганда бул жарым жомок, жарым чындык деп баштайт да. Анан Санжыраны да ушинтип баштасак жакшы болмок да. Анткени бул ушундай эле Манаска окшогон бир жомок, жомок болобу же жомок болобу ошондой эле жомок болуп атат да. Анткени адабият менен аралашып кеткенде аякта мындай гиперболизация деген бар, анан метафора деген бар, ошондой нерселер бар. Анан бирок сиз айтканыңыз туура, анткени мындай азырынча биз мындай же ушундай заман болуп калдыбы, бөлүнгөн заман болуп атабы же дагы бирдеме. Бүт дүйнө глобалдашып, Европа биригип жатат. Мына 70 жыл мурда гана согушуп бүткөн Европа мына ошол эле азыр Британия бөлүнсө дагы биригип атат. Эмнеге биз 3000 дейт, бирөө 2000 дейт, бирөө 5000 жылдык тарыхы бар кыргыздар ушундан бери бириге албай келатабыз. Чынын айталы, моюн кылалы. Эмнеге? Азырынча бириктирүүчү куралдар көп, интернет, социалдык тармак мурдагыдай эмес, каалаган учурда дүйнөнүн аркы четиндеги кыргыз бул кыргыз менен байланыша алат. Жаныбызда турган кыргыздар менен кээде ыркыбыз кетип баргандай болот да. Чынын айталы, анткени буну жашырсак, бул андан оңолуп кетпейбиз. Кандай жолун көрөсүз? Эми себебин мейли айтпай алгыла, эмне кылса болот? Балким ошол эле сөз башында айтып кеткен пафос же идеология ойноп атат, анткени өзгөчөлүк бир нерсени издеп атабыз да. Кыргыз улуту болобу же урук болобу же урук болобу өзгөчөлүктү издеп, анан ошону биз мындай туу катары кармаганга аракеттенип атабыз да. Мындай бөлүнүүлөрдү ошол эле Зигмунд Фрейд мынтип айткан да. Кичинекей өзгөчөлүктөрдүн нарциссизми да. Бир аз өзгөчөлүк болсо эле, мындай ошону мындай туу катары карап, анан ошондо айырмачылыкты байкап калып атабыз да. Ошол эле анан андай өзгөчөлүк айтып атпаймынбы, кичинекей айырмачылык өзгөчөлүктөрдүн нарциссизми. Андай өзгөчөлүк көп болсо, бир урук болобу же регион болобу же область болобу 5-6 эле бар. Бирок бизди чогуу жашаткан, чогуу кыргыз катары кылган мындай жалпы нерселер, миңдеген нерселер, бириктирген миңдеген нерселер бар. Айырмабыз бир нече? Айырмабыз бир нече эле. Бирок бириктирчү нерсе андан миң эсе көп. Миң эсе көп. Анан ошону байкабай, биз ошо айырмачылыкты 5-6 айырмачылыкты ошо туу катары алып алганда, анан ошондон проблема болуп атат деп эсептейм да. Андан көрөк ошондой айырмачылыкты тааныш керек албетте. Ошол эле жаратылышта кандай десем, ошо айырмачылыктардын гармониясы болуп атпайбы. Анан ошо айырмачылык мейли бир аз өзгөчө 1-2 нерсең бар экен. Туура, бирок мени менен чогуу, сени менен чогуу канча жалпы нерселерибиз бар. Ошо жөнүндө кеп кылбайлыбы деген сөз да. Сиз идеология дегенди кандай түшүнөсүз? Мисалы, менин пикиримде да идеология деген сөздү канчалык көп айтканга сайын ошол сөздүн маанисин түшүнбөгөндөр көп да. Идеологиябыз жок. Бир нерсе болсо эле, мисалы бир чоң кылмыш болду, бир жагымсыз окуя болду, сөзсүз эле бир депутаттардан башка бизде идеология жок, ошон үчүн ушундай жаштар бузулду. Улуттук идеология керек, ал жок.
эми биринчи кезекте аны ал эмне экенин түшүнүп алсак жакшы болот эле го дейм да. Көптөр түшүнбөйт менимче. Мен идеологияга каршымын негизичи. Негизи эле каршысыз. Ооба, анткени идеология бул мындай авторитардуу режимдерде эле иштейт да. Эң жакшы идеология бул адилеттүү сот, иштеген мыйзам, коррупцияны азайтуу. Ошондо биз мамлекетибиз менен сыймыктанып калмакпыз да, эч кандай идеологиясыз эле. Буга чейинки айтып аткан сөзүңүз мисалы да ушу идеология менен чыккан ушу эки темага жакын. Айырмачылык бир аз эле, бириктирген нерсе көп. Бириккенге негиз бар деп атасыз. Америка Кошмо Штатын алалы. Сиз ал жакта болгонсуз, бир топ жыл окугансыз, билем да. Дүйнөнүн бүт жагынан баргандар бар. Улуту, көзү, сөзү, тили, бүт жагы башка. Ар башка адам. Бирок Америкага киргенден кийин эле бир жарым жылдын ичинде мен америкалыкмын, мен Америка элинен болом деп биригип калат. Эч кандай идеология жок. Ооба. Ошо анткени бүт дүйнө Америкада бар. Бирок идеология эч кандай жок. Келгенде эле мисалы жарандыкты алдыңбы, бүттү, сен теңсиң болуп калат. Мыйзамдар иштейт чын эле. Ошол эле мисалы бизде ГАИ болобу, милиция болобу, мындай чоң бай кишиге мындай кол көтөргөн нерсени мындай катуу арест кылганын көрө элекпиз да. Тияктан Феррариден алып чыгып жерге жаткызып коет да, кээдечи, анткени баары тең болуп атпайбы, бай болобу. Албетте кимдин баласы экенин да карабайбы. Ошондой да. Бизде ошондой өзгөчөлүк, балким ошол өзгөчөлүктөр ушундай бийлик статус берип атат да. Биз абдан статустуу бир коом болуп атпайбызбы? Анан статусу жок киши издейт да, менде же байлыгым жок, же тиги депутат эмесмин, же мэр эмесмин, эмне кылайын деп. Анан ушундай жалпы нерселер менен сыймактанып баштайт да. Мен кыргызмын, же мен бугумун, же мен кыдыкмын деп ошондойдун баарын өзгөчөлүктөрүн издеп баштайт да. Анткени статусун жогортуу кылыш үчүн аракет ар бир нерсени издейт да, ошондой кишичи. Ошондой статустан бир аз, албетте статустуу коомдор толтура, бирок бир аз теңеп койсок жакшы болмок. Ошол эле мыйзамдын эмесинде байлык, бийлик боло берет мындай, бирок мыйзамдын алдында баарыбыз мындай тең болсок ошо болмок. Же мисалы ошол эле биздин жарандарыбыз кээде айтат, кыргыздар титулдуу бир улут, башкы улут, анан ошол үчүн биз мындай кыргыздардын акысы көбүрөөк болуш керек депчи. Укугу. Анан мен мындай айтам да, бул биздин идеябыз эмес да, биздин оюбуз эмес да, бул ошол эле Европадан, Орусиядан, Советтер Союзунан келген сплотила навеки Великая Русь деп ошондой өзгөчөлүгүн көрсөтүп койчу да. Ошол эле советтик гимнден. Бизде 40 уруунун ичинде, кыргыздардын 40 уруунун ичинде кимиси ошо титулдуу уру болчу, кимиси башка уру болсу, баары тең болчу да. Азыр деле кыргыз болобу, уйгур болобу, орус болобу, өзбек болобу, ошондой эле нерсе, система орносо, биздин байыркы эле система. Бул тиги жоосунсуз батыштын ойлору эмес да. Бузулган батыштын. Биздин мындай оюбуз, өзүбүздүн жергиликтүү нукура кыргыздын идеясы, идеологиясы ушу болуп атпайбы? Эң негизги мен мисалы орусча сүйлөп, ойлонуп калганмын, анан манкурт дегенди түшүнүп калдым да. Манкурт бизде тилекке каршы орусча сүйлөгөндөрдү, ошол эле сиз айткан балконскийлерди, киргиздерди манкурт деп калды да. Бирок манкурт бир эң негизинде ойдон да. Ошол эле ойлор, ошол эле европалык ойлор болуп атса, Советтердин Союзунун ойлору болуп атса, бирок аны кыргызча сүйлөп атсаң, ал деле манкуртчулук да. Кыргыздын мындай маданиятын түшүнбөй атсаң, мындай башкы идеясын түшүнбөй атсаң, анан ошол эле бөтөн элдердин ойлорун кыргызча айтып берсең, бул нукура кыргызчылык эмес да. Бул ошол эле жөн эле
кыргызча сүйлөйсүң, ооба манкурт эмесмин деп айта Бул эми аласың. баягы бирок формасы ойдон, кыргызча, мазыңызы кыргыз эмес. кыргыз эмес. Ошондой болуп атат да. Ошондойлор көп да тилекке каршы. Урматтуу НТС'тин көрүүчүлөрү, сиздер эсимде долбоорунун кезектеги чыгарылышын көрүңүздөр. Кийинки эфирлерде жолугушканга чейин бар болуңуз. Ay,